үйдү ала элек туруп эртең үйдү сатсак болобу деп суроо беришет да. Ар бир кыргыздын жүрөгү Кыргызстан деп согот да. Эркектер почему-то мындай мырзаларыбыз табияттан бир коркоогураак келишет экен да. Биздин мекендештер кантип үйлүү болсо болот? Пособияны да алып, ошол эле балдардын жөлөк пулуна, балдардын келечегине инвестиция кылып, ошол эле акча менен ипотеканы төлөп койсоң болот. Орусияда жүргөн мигранттар эч качан баратканда мен жылдап өмүрүмдү ошол жакта жашап калам деген бир ниетте кетпейт экенбиз. 6 миллиондук, 7 миллиондук үйлөрү резко бааларына көтөрүлдү да. Инфляция мамлекетте 9-14% болуп атканда 6% бул инфляция эле жеп кое турган нерсе да. Бир түшүнгөн адам үчүн бул аябай выгодно да негизичи. Башка сферада жүргөндө эле эң чоң бир вложение, эң көп бир вложение бул недвижимость экен да. Кимдин лишний акчасы болсо ошо недвижимость вложение кылат экен. Азыр ушундай условия болуп атканда алыңыздар депчи себептен 10% болгон алган жок болсо, 15тен болгон алган жок болсо, жарым акчасын эле мамлекет төлөп берип коюп атат да. Чисто пособиянын эле доходу менен ипотеканы да төлөгөнгө возможность бар да. Анан экинчи, үчүнчү квартираларыңыздарды инвестиция катары балдардын келечегине алып койсоңуздар жакшы. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, Орусиядан үй сатып алууну каалаган кыргыз мекендештери үчүн Гүлмира Алымжан атайын риэлторлук кызмат көрсөтөт. Бүгүнкү күндө 2 жылга жакын активдүү иштеп келет. Бул тармакта анда алдыдан Орусиядан кантип үйлүү болсо болот, кандай шарттар менен экенин чогуу билебиз. Алыстабаңыздар. Гүлмира эже, саламатсызбы? Саламатчылык, Айсолпон. Чакырууңар үчүн чоң рахмат. Ушундай бир Орозонун ыйык күндөрүнө туура келиптир. Мындай бир дуалар, ниеттер, тилектер, намаздар бир пардасыз шайтандар байланган бир айга кезип отурганыңызга аябай чоң рахмат. Чакырууңар үчүн дагы бир жолу рахмат. Айтор аман келип алдык. Орусияда иштеген ошо биздин мекендештер кантип үйлүү болсо болот, кандай шартта сатып алса болот үйдү? Сөз баштан болсун, Айшолпон. Биз деги негизи мындай бир Орусияда жүргөн мигранттар эч качан баратканда мен жылдап өмүрүмдү ошол жакта жашап калам деген бир ниетте кетпейт экенбиз да. Анан мен да ошо эл катары эле 2008-жылы 19-20 жашарымда бир жылга барып Москвадан иштеп келейин деген ой менен кеткем. Анан ал жака баргандан кийин Орусиянын жарандыгын алып, азырынтип артка калчайып кайтабан болсок бир 16-17 жылдын жүзү болуп калыптыр, билинбеген мененчи. Айтор эми жаман деп айта албайбыз. Жакшы күндөр болду. Кыргызстанда бир кичине бир кыйналып аткан моменттерде деген биз үчүн аябай бир сонун бир возможностьтор болду деп айтсак болот да. Анан ушинтип Россиянын жарандыгын алдык өзүбүз балдарыбыз менен. Анан балдар төлөнүп баштагандан кийин ал жакта мындай бир энени, баланы ушундай бир колдоо иретинде мамлекет тарабынан ушундай бир жөлөк пулдарды, ушундай бир аябай жакшы социальный жардамдар болот экен да. Анан башында паспорт алып атканда деген максат дагы планда болгон эмес да, мындай билген эмеспиз да, получается. Документация жагынан проблема болбосун деп эле паспорт алып калганбыз. Анда дагы мындай бир билип билбей эле ойлонбой эле алган болуп калып атат да паспортчу. Бирок кийинчерээк ошол паспорт алгандан кийин паспорттун бир жеңилдиктери, балдарыбызды садикке бекер орноштуруп, же болбосо мектепке орноштуруп, ошол жактардан деген мындай бир проблема көргөн жокмун да. Анан ушинтип үйдө балдар төрөлдү. 2016-2017 жылдары мындай бир тоң балдарыбыз төрөлгөндөн кийин үйдө балдар менен отуруп, анан бардык эле особенно Россияда мындай бир квартирада эле отуруп калганда мындай бир элден четтей болуп каласың да, анан депрессияга кирип кетпейин деген ойдо деле ошондой бир группаларды түптөп алып, кийимтип карасак, ал жакта суроо талап көп экен да. Биздин мекендештер эле российский паспорттарды алышып, кантип мектепке орнотом, же болбосо садикке кантип заявление жазам, пособияларга кантип оформлять этем деген суроолор келип, анан мен өзүм дагы мындай бир максатым целенаправленно ошол нерсе болгон эмес. Кичинекей бир группадан башталган. Ошентип суроо жооптор болуп отуруп, ошол группаларда бир 6-7 жылдан бери мекендештерибизге бекер консультация берип келгенбиз да, получается. Анан кийинчерээк эле акыркы 2-3 жылдын ичинде уже 3-чү балам төрөлгөндөн кийин ал убакта дагы үйдө декретте отуруп калдым. Декрет деген аял киши үчүн ушундай бир сонун возможность экен. Мындай изденген аялдар үчүн деген да. Окуган окуубуз калган жок, ушунчалык бир изденип, мен дагы эл катары эле бир 30-35 жашка чыкканга чейин деги киммин? Кайсыл жаат мага жагат? Мен өзү негизи жашоодон деген кандай бир жумуштан деген рахат алам деген суроолор мени дагы кызыктырып келген да. Анан ушинтип окуган окуум калган эмес, өзү негизи мындай бир жашоодо изденгенди аябай жакшы көрөм да. Анан ошентип отуруп эле мага кыргыздын биздин жарандарыбыз көйгөй менен кайрылып калды да. Ал жакта деген аябай нюанстар көп. Мисалы үчүн бир квартира алсаң,
бир үйүң, бир дачаң, бир гаражың, бир машинаң болсо боло берет да. А бирок сен эгер экинчини ала турган болсоң, жандай жакыр жашаган семьянын статусун алып алып, мамлекеттен пособие алышат да, имеется в виду. Анан ошол жерде эки үй боло турган болсо, имущественный критерий деген түшүнүк бар. Ар бир киши башына үй бүлөнүн мындай санын кошуп келгенде 24 метрден ашпаш керек да. Анан үйдү алганда именно ошол семейный ипотека менен иштеп атканда деген пособияларга аябай көз каранты моменттер бар. Расчетный период деген өзүнчө бир, мисалы үчүн бир жылдын доходун карайт да, кирешесинчи. Анан эгер сен туура чыга турган болсоң, сделкагачы, купля-продажаны туура кыла турган болсоң, ал жерде мисалы үчүн пособияны да алып, ошол эле балдардын жөлөк пулуна, балдардын келечегине инвестиция кылып, ошол эле акча менен ипотеканы төлөп койсоң болот да. Себеп дегенде бардыгыбыз эле билет болушубуз керек, Россия жергесинде деген балдардын жөлөк пулдары аябай жакшы да. Негизичи мындай жок дегенде бир 10 миңден өйдө башталат бир балага деген. Мындай прожиточный минимумга карап төлөп берилет. 3 балага в среднем деп коелу, мындай так айтпастан 50 миңдин айланасында дейсиз. А эгер Москвада боло турган болсо 60-70 миң. Төлөм ипотека боюнча деген 30 миңден башталат да, 27 миң, 28 миң. Ошондо получается даже бир үйдөгү келип аткан жанагы только чисто пособиянын эле доходу менен ипотеканы да төлөгөнгө возможность бар да. Анан көпчүлүгү ошол пособияларга дагы мындай бир үмүттөнүшөт да. Мен ошол пособияны алып туруп эле балдардын келечегине инвестиция кылам депчи. Анан ошол жерде туура эмес риэлторлордун кетирген катачылыктарынан, анан мен жана социальный проект менен иштегеним үчүн жана пособиялар менен заниматься этипчи, бизге кайрылышып, Гүлмира эже мен деген пособиядан одобрение албай атам, же болбосо мага отказ келип атат деп отуруп, мен ошол нерсенин аркасынан изденип отуруп, акыр түбү келип иштебесем болбойт экен деген бир ой келген да. Жардам беришим керек экен мен өзүм мекендештериме. Себеп дегенде колунда российский паспорту жок. Жакшы, мен эч нерсе деп айта албайм. Биздин бүгүнкү күнү мындай бир кыргыздарга үй алып берип, кыргыз мекендештерибиз менен кыргыздардын ортосунда бир көпүрө болгон, аябай чыгаан бир кыргыз жигиттерибиз, кыздарыбыз аябай көп чыкты. Бул да болсо, мисалы үчүн өмүрүн жөн эле орустун квартирасына өткөзүп эле жүрө бербестен өздөрү үйлүү боло турган болсо, ал жакта деген аябай чоң плюстар, нюанстар бар экен да. Мындай аны деген өзүбүздүн көзүбүз менен көрдүк. Себеп дегенде 2005-2006 жылдары Казакстанда аябай кризис башталганда биздин мекендештерибиз агрессивно Москвага, Россия тараптарга барып миграция башталганда 19-жылдары, получается, карантин убактарында биздин кыргыз мекендештерибиз көпчүлүк учурда үйлүү болуп башташты. Кыргызстандын паспорту менен дагы, российский паспорт менен дагычы. Анан карантин убакта эртеңки күнү эмне болот, кандай жашоо болот дегенде ушундай бир дүрбөлөң жашоодо отурганыбызда биздин мекендештерибиз үй алышып, коркпостончу ушул жерде бир кыстырма кылып айтып кетким келет. Биздин кыргыз мекендештерибиз бири-бирин көрүшүп, жакшы мотивация алышат экен да. Тиги кылып атпайбы, тиги таанышым кылып атпайбы, тууганым кылып атпайбы депчи. Анан көргөндөн кийин уже ишенишип, анан значит алса болот экен дешип, ушундай бир активно үй алып башташканда, бирок карантин бүтүшү менен эле почти 1-2 жылдын ичинде деген алган 6 миллиондук, 7 миллиондук үйлөрү резко бааларына көтөрүлдү да. Ошондо получается аябай киреше. Ушунчалык ошол убактарда мисалы үчүн 50 миң, 60 миң төлөм деген бул чоң акча болушу мүмкүн эле. Бирок инфляцияга жараша азыр бүгүнкү күнү средняя зарплата 80-100 миң боло турган болсо, 50 миң акча деген бул Москва үчүн в принципе кичинекей акчалар да. Анан үйлөрдү алганда ушунчалык бир сүйүнүшүп, ошол убактан баштап, ошол карантинден баштап биздин кыргыз мекендештер үй алууга ушундай бир жакшы. Анан ушул жерде ипотекада Кыргызстанда да эми мындай бир мындай бир баштаптыр ипотекада түшүнүк деген. Бирок Россияда мисалы үчүн башында алганда ой 30 жыл өмүрүм ушул жакта калып кетет турбай, эми ушу калат турбаймбы деген түшүнүктөр болгон да. Ал жактан ипотеканы мамлекет тараптан алышабы же жеке компания тараптан? Жок, только мамлекет тараптан. Кыргызстандагыдай Долгострой, Вечнострой деген маселелер деле болгон, бирок акыркы жылдары шүгүр как бы андай маселе жок да. Мисалы үчүн бир компания банкрот болуп атса, экинчи компания ал компаниянын акчасын сатып алып туруп эле всё равно достраивать этип берет да. Эми анча нюанстар болот, задержкалар болот, бирок акчаны төлөп коюп мен ала албадым дегендер жок да, жок койсо да. Себеп дегенде мамлекет тарабынан аябай бир жакшы көзөмөл кылышат. Анан ошентип биздин мекендештер деген 30 жылга деп алып коркушканы менен ал жакта аябай көп моменттер бар. Мисалы үчүн мен сизге мындай бир кыргыз элибизге дегенде бир жалпак тил менен түшүндүрүп айтып кетейин. Семейный ипотеканы алсак деле 5 миң кошуп төлөй турган болсоңуз, айдык төлөмүңүзгө бүгүн мисалы үчүн ипотеканын платежу болду, үстүнө 5 миң акча ашыкча болуп калды да, 5 миңди кошо турган болсоңуз, средний эми үйлөрдүн баалары ар кандай болуп калат да, бирөөсү 6 миллиондук үйдү алат, бирөөсү 10 миллиондук үйдү алат, бирөөсү 15 миллиондук үйдү алат дегенде средний 1 ай кыскарат да.
1 ай кыскарат. Эгер жаныңызда бир ашыкча 100 миң сом боло турган болсо, анда 1 жыл кыскарат да. Ушинтип отуруп бат-бат эле үйлөрдү статистика боюнча Кыргыздарда, Москвада мисалы үчүн 5-8 жылдын ичинде 7-8 миллиондук үйлөрдү жаап коюшуп атат да. Андан сүйүндүргөнү ушунчалык бир кыргыздар аябай жакшы бир деңгээлдерге жеттик. Москвадачы аябай жетишкендиктерибиз аябай көп. Экинчи, үчүнчү үйлөрүн алышып, ушундай бир инвестиция кылып аткан бир моменттер бар да. Анан айтор любой эле сферага келе турган болсок, мисалы үчүн биздин могу коңшулаш мамлекеттен, Тажикстандан, Өзбекстандан баргандар Москвада өзүнчө бир моменттер бар да. Мисалы үчүн фрукт, овощ сатып аткан фуд сети деген өзбектер көбүрөөк басымдык кыла турган болсо, анын туугандары, тааныштары же болбосо жээндери, балдары келсе, ошол эле жана комьюнитиге деп койсок болот да, ошол эле сферага келип туруп эле бири-бирине ал жерде в основном только өздөрүкү иштеген үчүн оңоюраак да. А биздин кыргыздарыбызды карасаңыз, бирөөсү клиника ачып атат, бирөөсү магазин ачып атат, бирөөсү мебелин ачып атат, бирөөсү кафе ачып атат. Ар бир кыргыз өзүнчө бир опыт алып, бир сфераны тандап, биринчилерден болуп, мындай бир тай-тай баскан баладай болуп кадам ачышып, кыргыздар ушундай немеге жеткен аябай көп. Ар тармакта иштешет. Ар тармакта иштешкендерчи. Анан бизнестен ачкандар аябай көп болуп атат, таксопарттарда ачкандар көп болуп атат. Анан биз мындай бир аренда помещение издеп онтип барып калганда айтышат да, акыркы убактарда орустардан кийин эле мындай бир бизнес ачам, аренда сурагандар силердин мекендештериңиздер аябай алдыга озуп кетти депчи, мындай жүрөктү жылыта турган, ооба. Көпчүлүк мекендештер ушундай бир аз эле убакыттын ичинде башында барганыбызда миграцияда деген. Я помню, ошо 2008-2009 жылдары биздин арабызда мындай уборкада иштегендер, двордо иштегендер көбүрөөк болчу да. Биз эми ошол кара жумушка барчубуз. Азыр в принципе кара жумуш эми мен жаман деп айта албайм. Адам өзүнүн эмгеги менен уруулук кылбастан, жаман ишке барбастан ушундай бир акча тапкан деген бул сонун нерсе негизи. Бирок ошондой сферада иштегендер жокко эсеп калды да. Көпчүлүгү мындай бир бизнеске басым жасашып, үйлөрдү алышып, анан ошол жерде дагы бир айта турган нерсе, кечеги акыркы эле бир айдын статистикасына карай турган болсок, Россияда бир агрегатор деген түшүнүк бар. Мындай ошол агрегатор аркылуу эле бүт эми застройщиктер көп да, үй салгандарчы, ошонун баардыгын информацияны чогултуп койгон. Ошол агрегатордон бүт эле застройщиктердин информацияны ала бересиң да. Ошондой агрегаторлордун статистикасы боюнча кыргыз мекендештерибиз, компаниялар, агентстволор топ 3-тө, топ 5-те жүрөт дагы. Частный кыргыздын риэлторлору дагы ошол топ 5-те жүрүшөт да. Ушунчалык буну карап дагы сүйүнөсүң да, себеп дегенде бул Россиянын эли деген 150 миң эл болсо, биз болгону 6 миллион элбиз. 6 миллиондун азыр могу канчасы келди, бирок бир 500 миң эле калган десек деле, бирок ошонун арасында деле кыргыздын мындай бир риэлторлору аябай жакшы бир немелерге жетишкендиктерге жетип атат да. Бул да болсо кыргыздын мындай бир четте жүргөндө ушунчалык бир жакшы результаттар көрсөтүп атат, мындай сүйүндүрөт да. Анан эмне деп айткым келет? Мамлекетте, мисалы үчүн Россияда деген үй алганда жакшы жактары мамлекет тарабынан аябай колдоо жакшы. Мисалы үчүн мен сизге мындай бир сөзүм куру болбош үчүн 6 миллиондук үйдү алайлы. Бүгүнкү күндө российский паспортун болсо дагы, балдарың чогуюп калган болсо, же болбосо жөн эле российский паспорт, бойдоктор деп койла, ал жерде деген эч кандай жеңилдетүү жок да. А жеңилдетүү именно семейный ипотека эгер сиздин балаңыз болсо, 7 жашка чейин балаңыз боло турган болсо, энелерди, балдарды мамлекет тарабынан аябай бир сонун бир көзөмөл кылышат да. Мисалы баласычы Кыргызстанда төрөлүп, бирок андан кийин ата-энеси Орусиядан жарандыгын алса, ошондой эле мүмкүнчүлүктөр болобу дегеним да. Да, Орусиянын жарандыгын ала турган болсо тоже болот, бирок былтыркы жылдан баштап бир жаңы закон чыкты. Мисалы үчүн материнский капитал деген түшүнүк бар. Сертификат берилет, аны деген акчалай ала албайсың, бирок ошол сертификатты деген баштапкы төлөм катары колдонсо болот да. Анан жанагы темабызга кайрыла турган болсок, мисалы үчүн 6% бүгүнкү күнү деген ошол только семейный ипотеканын негизинде 7 жашка чыга элек баласы боло турган болсо, до 6 лет деп айтылат, бирок 6 жаштан 7 жашка бүгүн туулган күнү болсо, ошол күнү токтойт да. Ага чейинки убакытта деген 7 жашка чыга элек апасынын, баласындагы же болбосо атасындагы разницасы жок да. Ошо Орусиялык жарандык боло турган болсо 6% менен алса болот. Ал жерде курулуш компаниялардан аласың, анандай даяр үйлөрдү ала албайсың да. Только строительство, застройщиктерден жаңы курулуп аткан үйлөрдөн. Анан 6 миллиондук үйдү примерге ала турган болсок, анын баштапкы төлөмү 20%. Башында 10% болду, 15% болду, азыр эми 20% болду да. Ошон үчүн мен постоянно айтып келем өзүбүздүн мекендештерибизге, азыр ушундай условиялар болуп атканда алыңыздар депчи, себеп 10% болгон алган жок болсо, 15тен болгон алган жок болсо, анан эми азыр хотя бы жок дегенде 20% болуп атат. Это не факт, что ушул бойдон калып калат деп. Балким дагы баштапкы төлөм көтөрүлөт болуш керек. Эми ошол 6 миллиондун баштапкы төлөмү 20% деген 1 200 000 да.
Ошонун 2007 жылдан бери чыккан программа материнский капитал деген программа бар. Экинчи балага беришүү ал убактарда. Ошол материнский капитал жыл сайын болгон инфляцияга таянып индексация болуп турат да, февраль айындачы. Башында 450 миң алган болсо, жыл сайын жана инфляция боло туруп, индексация боло туруп, бүгүнкү күнү ошол 450 миң деген 690 миң болуп калды. 2020 жылдан баштап биринчи баласына да берип баштады. Ал материнский капиталдын бүгүнкү күнү суммасы 912 миңдин айланасында получается. Эгер сиздин 6 миллиондук үйүңүздүн баштапкы төлөмү 20% 1 200 000 боло турган болсо, анын ошо 1 200 000 912 миң эле уже материнский капитал уже сизге баштапкы төлөм болуп берет да. Ушундай бир жеңилдетүү да. Өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн 300 миңди кошосуз дагы уже первоначальный взнос бар. 6% менен 6 миллиондук үйдүн төлөмү, айына төлөмү 27 миң, 28 миң, 30 миң ашып кетсе бир канча жылга алат? 10 жыл? 30 жылга берилет. 30 жылга берилет. Өзү негизи ипотекада ушундай бир түшүнүк бар. Колуңан келсе, максимальный канча срокко берсе, ошол срокко алыш керек да. 30 жылгачы. Ой, 30 жыл деп коркпош керек, 30 жылга да алыш керек. Себеп дегенде биз ар дайым кардарларыбызга түшүндүрүп келебиз. Сиз лучше болот. Мисалы үчүн айына төлөм 20 жылга ала турган болсоңуз 30 миң болсо, 30 жылга ала турган болсоңуз 20 миң болот, лучше 30 жылга алыңыз да 20 миңден төлөңүз. Ал жерде азыр бүгүнкү күнү мисалы үчүн съемный квартиралардын баалары эле однокомнатный квартира 30-35 миң болуп атат да. Өзүңүздүн ипотекаңызга ошондой бир ошол эле акчаны өзүнүн немесине берет да. Материнский капитал менен эле чектелип калбастан за третьего и последующих детей деген да программа бар. Деген ошо 3-чү балаңыз төрөлө турган болсо, мамлекет тарабынан только ипотекаңыз болсо 450 миң дагы берилет да. Ошол 450 миңди алып деле ушундай бир банкты туура тандай турган болсоңуз, ал жерде мисалы үчүн Сбербанк деген банк бар, ал жерде общий суммадан эле кесип коет да. А эгер банк, Альфа банк, ВТБ банктардан ала турган болсоңуз, ал жактан жылын кыскартса болот. Жылын кыскартканда ошо 450 миң эле бир 6-7 жыл кыскарып кетет да. Бул экинчи бир жеңилдетүү болсо. Анан үчүнчүсү болсо, сиз үй алгандан кийин официалдуу түрдө иштеп мамлекетке налог төлөй турган болсоңуз, ошол 24-жылы үй алдык деп коелу, айчолпон үй алды. Сиз үй алгандан кийин официалдуу түрдө иштедиңиз, мамлекетке налог төлөдүңүз, ошо 25-жылы март-апрель айларында ошол төлөгөн налогуңузду кайра чыгарып алсаңыз болот да. Ошондо получается на имущество 260 миң, на процент 390 миң. Эгер сиз сделкага чыгып атканда, бул жерде да аябай чоң нюанс бар. Мисалы үчүн күйөөңүздөн бир эле собственник болуп калат болсо, сиз 650 миң эле аласыз да. Бирок эгер күйөөңүздү кошуп кое турган болсоңуз, анда өзүңүз 650 миң вычет, күйөөңүз 650 миң кылганда 1 300 000 болуп калат да. Бул ошо сиз быйыл иштедиңиз, иштеген демеңизди кийинки жыл чыгарып аласыз. Быйыл иштеп мамлекетке налог төлөдүңүз, кийинки жыл чыгарып. Ошол в общей сложности 650 миң болмоюнча жыл сайын ушинтип кайра иштеп мамлекетке налог төлөп, ошону кайра чыгарып алсаңыз болот да. Караңыз, материнский капитал берилди, 450 миң на погашение ипотеки берилди, налоговый вычет чыгарып атат. Ушуну бир 6 миллиондук үйдүн уже жарым акчасын эле мамлекет төлөп берип коюп атат да. Андан сырткары жана регистрацияда маселе болбойт, школа, садик үйдүн жанында дегендей, эми по регистрацияда алабыз деген бир моменттер бар да, балдардын жөлөк пулдары. Ошону болгон эле бүгүнкү күндө именно семейный ипотека менен эсептеп келгенде, просто болгону грамотный специалистке барып эле туура консультация алып, туура колдоно турган болсо бир бул сонун возможность да. Анан 23-жылдын 23 декабрында жаңы бир закон чыкты. Мурда мисалы үчүн сиздин кредитный историяңыз жакшы боло турган болсо, банктар сизге одобрение берсе, неограниченное количество, канча үйдө кааласаңыз алсаңыз боло берет эле. Именно 6% менчи, себеп деген 6% деген бул инфляция мамлекетте 9-14% болуп атканда 6% бул инфляция эле жеп кое турган нерсе да. Бир түшүнгөн адам үчүн бул аябай выгодно да негизичи. Анан ошол убакка чейин деген неограниченное количество квартира алса, 23-жылдын 23 декабрда жаңы закон чыкты. Действующий бир эле ипотекасы болуш керек да. Эгер сиз бул убакка чейин канча квартира алсаңыз боло берет, ошо 23-жылдын 23 декабрынан кийин бир эле ипотека алганыңыз жакшы да. Анан ошон үчүн мындай бир Кыргызстанда жүргөндө эле биздин Россиянын жарандыгын алган мекендештерибиз аябай толтура экен. Башында ушундай бир Красноярскийде базарда соода кылышып, Новосибирск, Екатеринбургка кеткен мекендештерибиз аябай көп болгон да. Ошолор башында барышып российский паспортто көп алышкандар да, ошолордун арасындачы. Анан кийинчерээк уже Кыргызстанга кайткандар көп болгон. Алар көпчүлүк учурдан бери соода багытта жүрүп, аябай тоже акчаны жакшы тапкан мекендештер десек болот да. Мен ошолорго да бир сунушум бар эле.
экинчи, үчүнчү квартираларыңыздарды инвестиция катары балдардын келечегине алып койсоңуздар жакшы да. Андан биз мондай группаларда отурабыз деп айтпадымбы? Бул эми мындай бир морально психологический жактан неме десем деле болот. Анан эркектер почему-то мындай мырзаларыбыз табияттан бир коркоогураак келишет экен да. Эгер аял киши үйдө чечкиндүүрөөк болсо, алам деп отуруп, же аял киши үчүн важный мындай бир өзүнүн бир уяжысы болуш үчүнчү көпчүлүк учурда ошо эркектер каршы болуп келишет. Почти 80-90% кыргыздын эркектеричи, бирок үй алгандан кийин менин үйүм деп мындай бир күлүп калабыз да группадачы. Ой, менин эрим башында каршы болчу, кайын журтум да каршы болчу, эч ким мени колдогон эмес деп. Бирок банктын акчасын канчалык көп кармасаң, ошончолук проценти көп болот да. Мен бир мекендешибиздин бир немесинен аябай таасирленгем. 3 миллионго Екатеринбург шаарынан үй алышканда 3 жылда жаап коюшкан да. 3 миллионго алып 3 жылда 300 миң переплата болгон да. Анан ошондо дагы күйөөм дагы, кайын журтум дагы каршы болгондо, уже 3 жылдын ичинде жаап койгондо, уже экинчи, үчүнчү квартирасын алганга уже тоскоолдук жок да. Кайра наоборот, көздөрү жетип, значит төлөсө болот экен, кыскартса болот экен деп отурупчу. Ушундай бир ситуациялар көп. Ошон үчүн анан энелерге да коет, кыздар, бирөөнүн үйүн эле төлөп атасыңар. Мисалы үчүн ипотека деген 70 миң болуп, съемный квартиралар 20 миң болсо, анда ойлонуп көрсө болчудай бир маселе да. Бул жерде получается сен даже бүгүнкү күнү именно семейный ипотекага басым жасап айта турган болсок, баштапкы төлөмдү берилгенден кийин төлөм ежемесячный платеж по ипотеке аябай бир кичинекей суммаларды составляет этет. Эми в зависимости экинчи, двухкомнатный, трехкомнатный алгандан да зависит этет, бирок все равно съемный квартирага караганда баалары деген мындай бир арзан да төлөмдөрүчү. Ошон үчүн кыздар алып коюңуздар. И так эле жанагы 450 миң налоговый вычеттерди деген үйүң жок болсо колдоно албайсың да. Анан алып коюңуздар, все равно мамлекет жардам берет деген бир ойлоп да болот да. Ал эми үй бүлөсү жок бойдок жарандарчы, аларга кандай шарттар каралган? Негизи мындай бир Кыргызстандын жараны деле, российский паспорты бар деле, бирок ошол эле учурда балдары 7 жаштан ашып кеткен болсо, анда ал жерде Кыргызстандын жараны деле, российский жараны деле эч кандай орунда разницасы жок да. В принципе, вторичкада бүгүнкү күнү мындай бир ситуацияга байланыштуу процент ставкалар деген кичине көтөрүлүп турат. Бул процент ставка деген көтөрүлүү деген түшүнүк эмес да, бул деген мындай бир зависимость варьироваться этип турат. 30% менен одобрение алып атабыз. Ключевая ставка 21% менен акыркы жолу совещание болгондо ошол дагы калды. Негизи мындай бир инфляцияга жараша ар заседанияда көтөрүшүп атты эле да. Анан бүгүнкү күнү кыргыз мекендештерибизге кичине кымбатыраак. Эгер кичинерээк бир акчаны, бир суммада үй ала турган болсо, мен постоянно айтып келем, бир адамга мисалы үчүн жалпак тил менен сизге түшүндүрүш үчүн 10 миллиондун тегерегинде үй ала турган болсо, 30% менен плюс-минус одобрение алып атабыз. Уже 28,5% түшүп калды. Бир акыркы аптада деген. Уже түшүп баштады десек болот. Анан ошол жерде 30% менен одобрение алганда среднем 10 миллиондук үйгө андай бир түшүнүктүүрөөк болуш үчүн 2,5-250 миңдин тегерегинде төлөм болуп калат да. Бул аябай кымбат да. Ошон үчүн кыргыз мекендештерибизге эгер өзүңүздөр жалгыз боло турган болсоңуздар, кичине процент ставканы түшүш үчүн күтүп туруңуздар деп. Бирок ушул жерде дагы бир тенденция бар. Караңыздар. Процент ставка көтөрүлгөндө үйлөр сатылбай калды да. Үйлөрдүн баалары арзан да. Процент ставка көтөрүлгөн үчүн вторичкада в принципе мындай соода болбоду, мертвый сезон болду деп койсо. Азыр эми процент ставкалар түшүп баштайт, и үйлөрдүн баалары көтөрүлүп кетет да. Ошон үчүн бизге кайрылганда ар бир адамдын ситуациясына карап туруп индивидуальный подход беребиз да. Ким бар бул жакта деген, балам бар, балам бойдок, келиним бар, анан күйөөм бар, өзүм бар, 4-5 адам бир үй бүлөдөн иштей турган болсо, алар мисалы үчүн Кыргызстандын жарандыгы деп коелу, аларга деген регистрация маселеси бар. Ушундай бир официалдуу түрдө Россиянын территориясына проблема болбош үчүн 4-5 киши болсо аны алыңыздар. Силерге мисалы үчүн жеңил болуп калат. Анан башында 250 миң төлөм болсо, ошол бойдон калып калат деген нерсе эмес да. Бул просто сиз өз убагында төлөп жүрсөңүз, убакыты сааты келгенде аны деген рефинансирование кылып туруп, ошол кайсыл этапта рефинансирование кылат болсо, аны түшүрүп алса болот да. Ошон үчүн процент ставкадан коркуштун кереги жок. Процент ставкалар аябай бийик болуп атат. Анан Айчолпон, биз ошол Кыргызстанга келгенибизге деген Кыргызстанда да бир сонун возможностьтор болуп атыптыр. Мурда мисалы үчүн келип, жүрөгүбүз ооруп кайра кайтып кетсек, быйыл ушул жакта жүргөндө деген аябай издендим. Анан кардарларыбыз бар болгон үчүн Гүлмирежи Россиядан уже үйлөрдү алышып, эми уже Кыргызстангадан үй алып коелу келечекте деген бир суроо талаптар көп болот да. Издендик аябайчы. Мисалы үчүн ГИКтен аябай сонун возможностьтор, 30 жылда болбогон возможностьторду куруп берип атат да. Бирок бардыгын эле 3 миллиондон же болбосо 2 миллиондон акчалары жок экен да. Анан
акыркы 4-5 жылдын ичинде дагы деле Россияда жүрө турган болсоңуз, анда Россиядан үй алыңыз. Россиядан үй алыңыз да, лучше ошол үйдү сатып, анан бул жактан келип туруп, мындай бир жакшы жеңил шарттар менен үй алсаңыздар болот деп ушундай бир советовать этип кетмекмин. Бирок эми 1 жылга 2 жылга болсо анда кажети деле жок да негизичи. Бирок акыркы 4-5 жылдын ичинде Россияда кала турган болсо, лучше ошол жактан алып туруп, анан бул жакка келген жакшы да. Бул жакка келгенден кийин аябай издендик. Обучениядан, как обычно, башыбыз чыккан жок. Анан чет мамлекетте жүргөндөн кийин эми Европада кандай, Америкада кандай билбедик го, бирок көпчүлүк бир миллиондой кыргыз Москвада бар да. Бул деген бул бир Бишкек Москвада жашап атат деген сөз да негизичи. Анан ошол 15-16 жылдан бери Россияда жүргөндөн кийин бул жакка келгенден бир адаптационный период болот экен да. Кичине кыйналат экенсиң. Ооба, айылдан эле чыккан, бир чаткалда эле, тоонун түбүндө эле өсүп эле, бирок көрбөгөндүн курсун деп ошо Москва жакка чыгып, анан ал жактан жүргөндөн бул жакка келип, анан башында аябай кыйын болду. Издендим, көп обученияларга бардым, каталарды кетирдим. Мисалы үчүн Байердин окуусуна барып окудум, чоң акча төлөпчү, анан курс рубль түшүп кетиптир. Биз ушул жерде бир кыстырманы айтып кетким келет. Бүгүнкү күнү Россия тарабынан кичине бир мындай бир текшерүүлөр десек болот атат, анан бизди кыйнашып атат деп айтып атат, бирок биз кааласак бир кичине көз каранды экенбиз да. Анан базарга барсак, базарда сода жок. Байерствону алып кетейин десем деген Россиядан заказ кылган адам жок. Рубльдөн түшүп кеткен үчүнчү, анан мен неправильно аналитика кылып алдым да, ошол дагы аналитиканы билбегенден себеп болуп калды да. Анан сатыш үчүн деген, мисалы үчүн кийинчерээк товар алып келип, товар сатам дедим. Эми Кыргызстанда тирлигибизди кылышыбыз керек да, анан товар алып келип, товар сатам деп аракет кылдым, бирок товарды сата алган жокмун да. Себеп дегенде, ал жактан бүгүнкү күнү баардык нерсе онлайн болуп калыптыр. Россияда эртең менен жумушка кетип, кайра келе берген үчүн мындай бир жумушка эле мындай барасың, келесиң, мындай критический мышление деген мындай өчүрүп коюппуз да бизче. Балбирсти жакшы колдонушат. Балбирсти жакшы колдонушат, бирок балбирстин дагы өзүнө жараша. Мен Кыргызстанда как раз Байерствого баргандарым, ушул иштерди алып баргандым, ошо максатым негизи кийинчерээк барып ошо Балбирске чыгам деген да пландар болчу да. Анан ошол товарларды алып алып сатайын десем сата албадым. Себеп деген социальный сеттерим не развиты экен да. Инстаграмды алып барып кетиш керек болду да. Анан Инстаграмды алып барайын десең, аны рилс тартышты билбейсиң, монтаж кылышты билбейсиң. Анан сенин обучениясына барып, YouTube'дун обучениясына барып. Мен башында барганда бир кыз, мен 35 кесиптин ээсимин деп айтты да. Анан мен күлдүм да, кантип эле бир адам 35 кесиптин ээси болуп калсын депчи. Анан күлүп кийинки обученияга жазылдык. Ошол эле кыздын обучениясынан ошо монтажер, рилс мейкер, анан YouTube'ун окуп, жакпай окуп, анан карасам бир жылдын ичинде мен бир 10 кесиптин ээси болуп калдым да. Эми бул баардык керектүү кесиптер. Азыркы замандын талабы десек болот да, потому что сен социальный сетке чыкпай турган болсоң, сен деген сатуун болбойт экен да. Кыргызстанда өлө бир мондай бир актуалдуу болуп аткан Кытай маселесине биз дагы токтолдук. Кытайдан товар заказ кылып, ошентип неме кылып аттык. Карга ачтык, бул жактарын эле. Анан азыр эми ошо эртең Москвага кайта турган убакыт келди. Бир жыл бул жакта тыныгып алып дегендей болот. Ошол эле учурда бирок ишибизди токтоткон жокпуз. Биздин партнерлорубуз бар болгончо жумушубузду алып бара бердик да. Москвадан дагы делечи. Анан азыр билимибизди чогултуп, дагы бир жерде Айчолпон ушул жерде бир баса белгилеп айтып кетким келет. Сүйүнткөн нерсе, мисалы үчүн мурда биз деңгээлибиз, даражабыз кафелерде отуруп, жандай черный касса деп, ушинтип чайлашып эле отурчубуз да. Быйыл Кыргызстанга келгенде энелердин, кыздардын негизи Кыргызстанда билимге басым жасаган ушунчалык баамдадым да. Кайсыл жерге барбасаң обучение да. Анан бул аябай жакшы нерсе. Бүгүн эптегенде окутуп атат, эптебегенде окутуп атат, бирок бүгүнкү күнү бул деген аябай жакшы. Себеп дегенде убакыт сааты келсе деген эленип, мындай бир жакшы бир аракетке жеткендер калат десек болот да. Бирок кыргыздын энелери жандай кафелерди токтотуп, азыр бир жерге жаамат болуп чогула турган болсо, билимдин аркасынан чогулуп, кандай вебинарлар, марафондор болуп атканы бул өтө сонун нерсе десек болот да. Анан ошентип биз бирок бир нерсе бар экен. Бир момент бар экен. 60-70% обучение сатып алгандан кийин аягына чыгышпайт экен да. Көпчүлүгүчү обучениянын себеп дегенде көпчүлүк онлайн болуп атпайбы? Анан биз эртең Кыргызстан Москвага бара турган болсок, биздин үй алган бир кардарларыбызга дагы ушундай бир бонус катары десек болобу, Кытайдан кантип товар заказ кылышты, кантип карга ачышты. Мисалы үчүн $5 $4 эмес, $3 $3-2 5 килограммдан өйдө кантип жанагы Кытай сайттарына мисалы үчүн виза карта менен төлөй турган болсоң, ар бир товарга 2 юаньдан кошулат да. Виза карта менен төлөгөнүң үчүнчү. Анан Alipay'дан төлөй турган болсоң, напрямую сразу 5% төлөсөң болот да. Анан Alipay'ды кантип ачышты, анан Кытай сайттарынан регистрация, Alipay, анан каргасына кошуп
ушундай бир үйрөтөлү деген дагы бир неме менен кетип атабыз. Үй алгандарга ушундай бир жардам болсун деп дегенде, себеби мен бул башыман өттү. Мен Кыргызстанга келип, эмне иш башташымды билбей, Кыргызстанда деги кандай бир ситуация болуп атат, Кыргызстанда деги адамдар кантип тирлик кылышып атат, ошол нерсе деген мага аябай мындай бир издендим да. Ошол нерсеге деген бир жылдай убакыт кетти десек болот. Эми ошонун баардыгын чогултуп, биздин мекендештерибизге ушундай бир кичине бир бонус катары ошону барып обучение кылып үйрөтүп, үй алганча дегендейчи, Кытайдан өздөрү напрямую товар заказ кылышып, социальный сеттерин деген развивать этип, эртең биздин мекендештерибиз бизге кайрылганда үйдү ала элек туруп, эртең үйдү сатсак болобу деп суроо беришет да. Ар бир кыргыздын жүрөгү Кыргызстан деп согот да. Мен калып кетейин Россияда, ошодон үйдү алып, ошодон болду Кыргызстанга барам жок. Баардыгынын көзүндө деген мекенге болгон кусаны, мекенге болгон бир кыргыз деген бир немени көрүп тура аласың да. Үйдү албай туруп, үйдү сатсам болобу деген суроолорду беришет да. Бул деген все равно эртели кеч биз кетебиз деген да. Эртели кеч кеткенден кийин бизге окшоп мындай бир кыйналбаш үчүн биз ушу Москвадан баштаңыздар, Москвадан обучение кылыңыздар деп анан Кызтай кабылова бир Москвага барып интервью бергенде бир ушундай бир таасирленгем. Ошо 20 жашар кыз, мисалы үчүн да. Биз бир эле жумушуңуздарды эле зарплатага эле байланып бербестен дополнительно да изденип баштаңыздар депчи. Бул ошо үйдө отуруп эле Кытайдан товар заказ кылып, биринчи өзү үчүн, кийинчерээк бир сатыкка чыгып, сиз айтмакчы жанагы Валберске чыгып, же болбосо TikTok стримдешип атат. Ошондо Кыргызстанда ушундай менен алек болушат экен да көпчүлүгүчү. И анан соодада береке бар дегендей. Айтор биздин максатыбыз деги эле ошо сиздин риэлтордук компания аркылуу ошо мамлекеттик ипотекадан башка дагы жеке жактан жеке компаниялардан үй алса болобу? Жеке компания дегенде караңыз, мисалы үчүн Россияда только вот застройщиктерден же болбосо мындай вторичкадан үй аласың да, получается. Анан биз болсо жеке агентстволорду ачканбыз, ошо кыргыздар получается. Мен немелерим бар дегендей, партнерлорум бар, коллегаларым бар, ошондой эле конкуренттер деле бар дегендейчи. Анан полностью под ключ. Одобрениясынан баштап, сопровождение кылып, документациясын текшерип, эртеңки проблема болбош үчүн аябай нюанстар көп. Особенно вторичкада деген банкротство деген нерсе бар. Ал жакта деген несовершеннолетний балдар жалып калышы мүмкүн, түрмөдө отургандар бар, свет менен суунун акчасын төлөбөй койгондар бар. Айтор документацияны юридический жактан деген текшерип берип туруп гана, чтобы эртең бизге мындай бир маселе туудурбай тургандай кылып сделка чыгарабыз да. Застройщиктен алганда деген в принципе ал жакта деген оңой эле. Оңой эле дегенде кандай болот? Маселе андай бир коркунучтуу деле нюанстар жок да. Эми задержка болуп калышы мүмкүн. Анан биз аркылуу үй алгандан кийин биз ушундай бир, мен постоянно айтып келем, бир комплексный подход кылабыз депчи. Ушул жерде да бир нерсе бар. Россиядагы опять-таки ситуацияга таянычтуу. Унутуп калдым как раз, рахмат сиздин эстетип кеткениңизге деген. Үйдү алгандан кийин, үйдү ремонт менен аласыз да. Ремонт менен алгандан кийин, эгер ремонтту бир жерин итеп отурган болсо, үйдү квартираны принимать этип атканда өзүбүздүн эксперттерибиз бар. Ошол эксперттер менен келип, полностью метр квадраттарына чейин, айнектерин чыйылгандарын, бир нете болуп калса, жандай щелдер болсо, мындай стыктар туура келбесе, ошо эксперттер менен кабыл алып, даже кээде ушундай бир ситуация болуп калды. Баштапкы төлөм берет го курулуш компанияга. Ошондон көбүрөөк акчаны кайра өндүрүп берип аттык да. Ошо кетирген катачылыкта эксперттерден деле аябай жакшы. Эми бул жерде максат дегенде акча өндүрүп алышты эмес, просто болгон чындыгында эгер ошол курулуш компания деген үйдү туура эмес мындай бир строитель жактан деген бир каталар кетирген болсо, ошол каталар үчүн закондуу түрдө ушундай бир мындай акчалай жоопкерчиликке тартылат да. Анан ошо акчаны төлөп беришет да. Ал жактан деле аябай жардам беребиз. Анан кийинчерээк деле кантип жылын кыскартыш керек, кантип төлөм кылыш керек, кайсы күнү төлөш керек, кантип бат-бат жабыш керек, налоговый вычеттерине жыл сайын деген страховка деген түшүнүктүү быйыл Кыргызстанга киргизди, а Россияда уже канча жылдан бери бар да, сөзсүз түрдө ошо страховка да кылыш керек. Ошол жактарына да жардам берип, колубуздан келишинче бир ипотека жаатында болбосо дагы башка бир моральный суроолорго дагы жооп берип, мындай бир поддержка көрсөтүп келебиз да. Демек сиздердин ошо ачкан риэлтордук агентствоңуз, мындайча айтканда, сизге кайрылган кыргыз мекендештерибиз үчүн баардык ошо документтердин баардыгын көзөмөлдөп, аягына чейин үй сатып алганга чейин жардамдашасыздар. Ооба, под ключ деп койсок, вот үйдө, анан ошол менен эле чектелип калбастан кийинчерээк деле ушундай бир жардам беребиз. Анан биздин мекендештерибиз деген мындай бир сыртта жүргөндө документация жактан көп ката кетет, орусчаны билбегендер бар, кыйналгандар бар. Анан биз ушундай бир эл катар, эл арасында жүргөнүбүз үчүн мен бир агентствода отуруп алып, мага по записи келгиле же болбосо мага деген только офистен кабыл алам деп айтпайм да, лично менчи. Мен ушу группаларда эл катары эле, ушу эл менен эле кыргыз элим деген ушунчалык бир берекелүү эл, негизи чынын айткандачы. Жакшы иштесең деген мындай бир көкөлөтүп, көтөрүп коет да. Мен ушу мындай реклама берип, мындай элге чыкпасам деле,
ушу группалардын үрөйүндө деген сарафан радио кетип, менин телефон тарап кетип, ар кандай тайыздагы суроолор менен кайрылышат да, мындай как юрист катары делечи. Анан ошо любой биздин эгер акылыбыз жете турган болсо, деңгээл даражабыз жете турган болсо, ар дайым мындай бир көмөк көрсөтүп келебиз да, бул жагынан деген колубуздан келишинче. Жок, менин максатым муну үй алып бериш керек болду, мен үйдү алып бердим, кечирип коюңуздар деген нерсе жок да. Мындай бир жердештер менен ар дайым мындай бир тыгыз байланышта болуп дегенде да. Бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөндө деген баары бир кыргыздар ушундай болуп калат экенбиз. Сыртты көргөн кыргыз менен сыртты көрбөгөн кыргыздын деген мындай бир кичине айырмасы болуп калат экен да. Анан сыртта жүргөндө ушунчалык бир патриот болуп, бири-бирибизге ушунчалык бир поддержкабыз аябай. Анан дагы бир көп айта турган нерсе, биздин кыргыздар сөтөк кыргыздарга умтулуу берет экен да. Анан мен айтам постоянно, акчаны жат кылбаңыздар. Акчаны жат кылбаңыздар, все равно бир мусулманга келип кайрылыңыздар. Башка мусулман эместикке же болбосо кыргыз эместикке деген 100 сомго арзан болсо деле все равно биздин мекендештерибизге келип неме кылсаңыздар, дагы бир кыргыз байышына өзүңүздөрдүн саламыңыздарды кошосуздар депчи. Ал жагынан деген жакшы эле. Ал эми Орусиянын жарандыгын алгысы келген жарандар кандай документтер керек делет? Орусиянын жарандыгы боюнча деген бул деген мындай бир чоң спектрдагы немеде болсок болот. Биздин мекендештерибиз ошо юристтен жардам беришет. Анан мурдагыдай жеңил болбой калды. Биз ошо мурда Акаевдин бизге бир берген жардамы десек болобу. Себеп деген аял кишилер үчүн аябай жакшы неме болду да. Сөзүм куру болбош үчүн эмне деп айтам. Мен Айчолпон пособие алып атыптыр, же болбосо тие пособие алып атыптыр деген сөздү эмес. Убакыты сааты келгенде биз үйдө балдарыбыз менен съемный квартирада жалгыз күйөөм иштеп, мен 3-4 балам менен үйдө ошентип отурганымда мамлекет тарабынан жанагы 60 000 70 000 пособиялар келген. Бул аябай чоң бир бизге жеңилдетүү болду десек болот. Анан жакшы жардам берди. Чынын айтканда мындай неме кылып көрсөк, биз группада да өзүбүзчө сүйлөшүп калабыз, жакшы эле жардам болуп атат. Кыздар мындай тобо кылайлы, койгула депчи. Анан мамлекет Кыргызстан деле өнүгөт деген чоң бир үмүттөбүз. Ушул бир интервьюдан кийин мамлекет башчысына, мамлекетте отургандар деле может быть угуп калса, кичине бир энелерге, балдарга мамлекет тарабынан бир колдоо көрсөтүп, же болбосо Кыргызстандын саны деген бир 5-6 жыл мурун статистика боюнча Тажикстан менен бирдей болчубуз да. Бүгүнкү күндө Тажикстанды карасаң 10 миллион, биз ошол 7 миллион боюнча алып кеттик да. Өзбекстан 40 миллион, Казакстан 20 миллион, Россия 150 миллион. Энелер мындай бир көбөйүш үчүн, Кыргызстандын калкы көбөйүш үчүн балдар менен энелер деген мындай бир коргоодо болсо жакшы болот эле да. Кыргызстанда деле ушундай бир колдоолор башталат деген чоң үмүттөбүз да. Негизде секин-секинден анан ошо былтыр келип анан көптөрөгөн энелерге деп камчык ташыйбыз. Мен ушинтип ойлогом да бир жолчу. Конечно, бир тилден сөөгү жок дегенден туура эмес сүйлөп алабыз экен деп дагы мындай бир ойлогом. Россияны келип алып не мактап атасың дегенде ойдо болбосун эл болгону ушундай бир балким экөөсүнүн интервьюсу деген эртең мамлекетте иштеген бир социальный фонддо иштегендер да көрүп кала турган болсо, может билишпейт да Россияда ушундай бир жардамдар бар экенинчи. Кыргызстандын жараны эле официалдуу түрдө Москвага барып, налог төлөп, бесплатный учетко туруп, бесплатный эти медицинский жанагы осмотрдан өтүп, декретный алып, ошол эле биз алып аткан 1,5 жылдык пособияны Кыргызстандын жараны эле алса болот да. Даже ушу кыргыздар Москвага барышып, ошол эле колдоолорду көрүп жүрүшөт да негизичи. Просто болгону сенен талап кылган официалдуу түрдө иште, мамлекетке налог төлөө. Анын жарандыгы жок болсо деле ошо Кыргызстан декретныйды кадимкидей төлөп берет. Сүйүнчү акча деген төлөп берет. Эми сүйүнчү акча деле бүгүнкү күндө 24 000 канча болуп калды да. Анан 1,5 жашка чейин деген балаңызга мен кандай пособие алсам 1,5 жашка чейин официалдуу түрдө иштеп, Кыргызстандын жараны менен эле ошондой эле официал. Андан сырткары мен материнский капитал майда чүйдө бир жеңилдетүүлөргө илешип калышым мүмкүн, бирок Кыргызстандын жарандарына деле ошол эле даже жанагы айтып кеткен жанагы налоговый вычет деп атпаймынбы? Ошол Кыргызстандын жаранын деле чыгарып алат да. Сен просто болгону үйдү ал, имущественный налоговый вычет деп коет, ошо үйдү аласың дагы, аял да күйөөсү да сделкада болгон болсо, аял 650 000, күйөөсү 650 000. Мен 1 300 000 деле бул кичинекей акча эмес негизичи. Анан Кыргызстанда деле ушундай бир энелерди колдоо, ушундай бир проекттерди, материнский капиталды жеңилдетүү, үйлүү болгон себеп дегенде үй деп Кыргызстанга мындай мекенди сагынган мекендештер аябай көп да. Оңолуп баратабыз. Кудай буйрса бир 27-28 жылга чейин жана очередте тургандардын баардыгы үйлүү болот дегенде үмүтүбүз чоң дегендечи. Аябай жакшы мындай көзүң сүйүнө турган бир жакшы бир жетишкендиктерге жетип атыппыз Кыргызстанда дечи. Быйыл келип мамлекет башчысына Камчыбек Кыдыршаевичке ошон бир күчтүү эркектер мындай бир мамлекеттин башына бул деген бир энелер үчүн
особенно чет жакта жүргөн, Кыргызстандан көзүбүздү албайбыз, Кыргызстандан постоянно бир кабардар болобуз, мамлекетибизде эмне болуп атат, кандай жаңылык болуп атат, ошонун баарын көрүп баамдап турабыз дегендей. Анан мен айтмакчы, жанагы азыр кыргыздар деле аябай көбөйүп кетпедикпи? Москвада да өздөрүчө бир комьюнитилерибиз бар, анан кафелер, кадимкидей Кыргызстанда жүргөндөй эле клиникабыз бар, кафелерибиз бар, магазиндер бар, бүт нерсе ошо кыргыздардын кийимдерин ошо кыргыз магазиндерге барабыз, акчаны жаткылбайлы деп, өзүбүздүн мекендештерибизди колдоо беретин да, ушундай бир бири-бирибизге бир жардам кылып келебиз да. Анан жакында эле ошо рубльдун да курсу көтөрүлдү, мекендештерибизди бул да сүйүнтүп жатса керек. Аябай сүйүндүрдү. Анан ошол убакта дагы биз мындай бир биз үчүн дагы бир неме болду да. Биз бир гана үй алып берүү эле эмес, мындай бир айтып атпаймынбы, моралдык жактан дагы поддержка кылышыбыз керек. Жана мага мен Кыргызстанда жүрсөм, Гүлмира эже мен Кыргызстандан үй алам дегендер чалышып атты. Анан кыздарга айтып аттым, кыздар, канча жыл Россияда жүрөсүң? 3-4 жыл жүрөсүңбү? Кыргызстанга келе турган максатың барбы? Жок, биз пока үйүбүз жок, жашай турган, бара турган, анда сен Россиядан ал. Себеп дегенде Айшолпон караңыз да, рубльдун курсу түшүп кеткен үчүн 1000 рубльдү бул жактан деген бир 600-700гө которуп аттык да. Рубльдү бул жакка чыгарыш ошол убакта невыгодно болуп калды да. Сиз ошол рубльдү лучше ошол жакта сактап турсаңыз, ошол жактан үй алып, ошол жактан көбөйүп, үй деген жашоодогу негизи любой эле акча таап баштаган башка сферада жүргөндө эле эң чоң бир вложение, эң көп бир вложение бул недвижимость экен да. Кимдин лишний акчасы болсо ошо недвижимостьке вложение кылат экен. Машина алсаңыз, машинаңыз чириши мүмкүн да. Ал деген сынып калышы мүмкүн, бузулушу мүмкүн. Бир 2 жылдан ал все равно немеден чыгат да. Бизнести кылыш керек, бирок баардыгын эле колунан келе бербейт да. Бул деген риск да, бул нерсечи. Кайсыл жерден акчамды топтоп көбөйтүп дагы чогулта алам десеңиз, анда бул недвижимость да. Ал бул сөзсүз түрдө да, сөзсүз түрдө андай бир пассивный доход десек болот. Баардык эле бизнес кылгысы келбегендер да бар, рисковать эткиси келбейт, жумуштары жакшы, ошолорго айта турган недвижимостьке инвестиция кылыңыздар деп. Биз агентствосунун атын деле инвест деп койгонбуз. Жанагы кечке мигрант дей берип ошол сөз деген кулабыз кандай болуп, эми мындан кийин кыргыздар бир инвестор болсо экен. Кыргызстанда уже ушундай деңгээлде даражага жеткенбиз. Биздин мекендештер 3-4 үйлөрдү алып атканда ушунчалык сүйүнөбүз да. Себеп дегенде уже көздөрү жана страх кетти, коркуу сезими кетти дагы, уже активно 3-4. Азыр мурда квартираны өзүңөр снимать эттиңерби деген бир 7-8 жыл мурунку дежурный сурообуз болсо, кийинчерээк квартира өзүңөрдүкүбү деген суроо болгон. Азыр бизге чалганда эже кредит нагрузкаңыз кандай? Бул биринчи квартираңызбы деп суроо берип калганбыз да. Бул деген статистика боюнча уже 3-4 үйлөрүн алып калышкан да. Биздин мекендештер үчүн бул дагы болсо бир чоң бир жетишкендик да. Чыйраак ушундай бир баам парасаттуу бир кыргыздын бир башкача бир эл экенбиз да, чынын айткандачы. Сүйүндүрөт бул нерсечи. Жакшы. Гүлмира эже, берген маегиңизге рахмат. Биздин мекендештер үчүн пайдалуу болду деген ойдобуз. Биздин көрүүчүлөргө кайрылып кетсеңиз болот. Көрүүчүлөргө деген ошол эмне деп айтмакпыз, балдардын келечегине инвестиция кылып, жана мурас деген маселе деле бизге мындай бир мурда эптеп бир үй алсак болду, жетиштүү деген болсо, азыр уже балдарга дагы үй алып бере турган болсок, баланын 20 жылдык жашоосун деген мындай бир кыскартып бере аласың деген бир түшүнүк бар экен да. Мисалы үчүн балаңыз үйлүү болсо, ошо 20 жыл убактысын деген үй алам деп өткүзбөйт экен да. Уже даяр эле жакшы туура тарбия алып бере турган болсок, ошон үчүн балдарга дагы ушундай бир жеңилдетүү боюнча бизге окшоп мигрант болуп, үй жок, үй алам деп сыртка чыгып жүрбөстөн, колуңуздардан келишинче коркпостон этпестен ушундай бир квартираларды алып, инвестиция кылып, кыргыздар деген ошо инвестор болуп, байышып дегендей бизге келе турган болсоңуздар, толук түрдө информация берип, комплексный подход кылып, колубуздан келишинче консультация берип, анан кийин эгер мүмкүнчүлүк бар болот болсо, естественно, Кыргызстан жараны болсо дагы боло берет негизи. Азыр процент ставкалар түшө турган болсо, сөзсүз түрдө иштейбиз, себеп дегенде четте жүрөм деген, эми биз орус тилди билген үчүн, биз үчүн чем Европага караганда, Америкага караганда Россия жакын болгон үчүн тез эле каттап ушундай бир көнүп калыппыз да. Анан тем более документация жагынан да проблема болбош үчүн өзүң жашай турган үйүң бар, регистрацияң бар, айлык маяналар деген жакшы эле, аябай эле жакшы. Акыркы убактарда дагы андан да жакшы болуп кетти. Көпчүлүк мигранттар кетип баштагандан ошон үчүн ал жака барса, может быть, балким бир максатка жетиши батыраак болот да. Бирок ошол акчаны кыргыздарда да бир менталитетибизде ушундай бир нерсе бар экен. Акча ордун таап кете берет экен да. Анан ипотека ала турган болсо, ошол жерде ой кечирип коюңуздар, той таштан токтоп турайлы, Кыргызстанга акча салбай турайлы. Биздин азыр ипотекабыз бар десе, көпчүлүгү жанагы кайын журттагы, дос чоролор дагы отстают дегендей болот да. Анан ошо үйгө төлөп, анан 5000 болсо дагы лишний төлөп отуруп, үйдү бат эле ипотекадан чыгарып, анан аны сатып, естественно, ал кымбаттайт 5-6 жылдын ичинде деген
жакшы бир чоң бир сумма менен Кыргызстанга келип, каалаган жерден үй алып, каалаган жерден бизнес алып, балдарына бир жакшы билим берип, жакшы бир деңгээлде даражада жашап калышына өзүбүздүн аз да болсо ушундай бир салымыбызды кошконго деген колубуздан келишинче аракет кылып жүрөбүз. Ошон үчүн кайрылыңыздар. Кыргызстан жараны болсо дагы, российский паспорт болсо дагы, анан экинчи, үчүнчү квартираларды алганга дагы мүмкүнчүлүктөрү бар да, эгер ада бир бере турган болсочу. Инстаграмга жазсаңыздар болот, көрсөтүп кеткен телефон номерлерге деген жазып койсоңуздар болот. Биз акырында очередь менен десек болот, жооп берип, сөзсүз түрдө эгер колубуздан келе турган болсо, жардамыбызды бекемдештирсен аябыз. Дегенде биз эл менен иштейт экенбиз, ушу эл бар үчүн биздин жумуш бар дегендей, элден алыс болбосо, ушу эл менен болуп эле элдин кызматындабыз дегендей да. Рахмат чакыруңарга деген. Суперинфо редакциясына дагы, кадрдын артында дагы көрүнбөгөн бир жумушчуларга десек болот, чоң рахмат. Айтор орозо күнүңүздөрдү жакшы өткөзүп алыңыздар, көбүрөөк дуа кылыңыздар дегендей, дуа кылайлы дейли. Кылган дуаларыбыз баардыгыбызды деген үзгүлтүксүз, пардасыз кабыл болсун. Рахмат.